Assalamu alaikum wa rahmatullohi va barakatuh barыңыздарга. Буюрса биз бүгүн 8-сабагыбызды баштайбыз. Бизде болгону дагы 2 гана тема калды. Мына ушул 2 темадан кийин Куранга түшөбүз иншалла. Биз мурунку сабакта сиздер менен бул сүкүн темасын өткөнбүз. Бул сиздерге тапшырма болгон, окуганга жана жазганга. Бүгүн мына ошол сүкүндү улай дагы бир теманы өтөбүз. Бул кыска жана түшүнүктүү тема. Бизде калкала деп айтылат бул темабыз. Калкала. Калкала дегени бул титиретип окуу дегени. Титиретип же титиретүү десек болот, титиретип окуу. Эми калкала негизи калкалада 5 тамгасы бар. Бул тамгалар бизде коф тамгасы, коф, то тамгасы, ба тамгасы, жим тамгасы жана дал тамгасы. Мына ушул 5 тамга бул калкала тамгалары деп айтылат. Башкача айтканда титиретип окула турган тамгалар 5 экен. Коф, то, жим, ба, дал. Ушул 5 тамга сүкүн менен келген учурда биз буларды титиреткен абалда окуйбуз. Титиретип окуйбуз десек, кантип? Мисалы, могул жерде бизде кантип жазылып турат? А, Q жазылып турат да. Муну биз кантип окуйбуз? Ак деп окуйбуз. Ак. Калкала менен окуй турган болсок, жөн эле ак, ат, аб, ач, хад деп эле окуп койбойбуз да. Калкала менен окуган учурда мына ушул тамгаларды титиретип, бир аз басым жасаган сыяктуу кылып окуйбуз. Ако, алко, аб, аж, хад деп окуйбуз. Эми бул түшүнүктүү эле болду деп ойлойм, анткени өтө жеңил тема. Мисалдарын окуйбуз. Ако, эко, око, ак, эк, ок деп койбойбуз. Ако, эко, око, алто, элт, ут, аб, иб, уб, аж, иж, уж, хад, хид, худ, кат, кут, кыт, хаб, раб, сод, шид, уд, дуб. Эми мына ушул калкала тамгалары сөздүн ортосунда же аягында келген учурлар менен бизге мисалдарды берип атат. Бул жер сиздерге окуганга жана жазганга тапшырма болот. Батоша, каблу деп окубайбыз. Каблу. Саб'ан деп окубайбыз, саба калкала кылабыз. Саб'ан, яқдиру, ядхулу, абвабан, хаблун, фажри, мақрабатин, мақтан, ит'амун, матла'i касракен, нақ'ан, тaqhar, уqсиму, дабхан, яд'у, валақад халақна. Бул жерде 2 жерде бар экен. Валақад дал келип атат. Халақна деп коф дагы сүкүн менен келип атат. Валам ялид, лам ялид, валам юлад. Бул акыркы далдар. Мисалы, бизде Ихлас сүрөсүн кантип окуйбуз? Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад деп окуйбуз да. Жок, ал жакта ар бир аяттын бүтөөрүндө бизде эмне бар? Калкала тамгасы бар дагы. Мына ушул калкала эрежесин кармоо менен окушубуз керек. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад деп. Эми кийинки темабыз, бул дагы өтө жеңил тема жана түшүнүктүү. Шадда темасы. Көрүп аткан болсоңуздар, мынтип тамгалардын үстүнө коюлган шыга окшогон мындай белги. Бул шадда деп айтылат. Шадда. Же болбосо шадда же таштит деп айтсак дагы болот. Шадда же таштит экөө тең бир эле маанини берет. Башкача айтканда, мына ушул белгинин шинге окшогон
белгинин аты бир же шадда же таштит деп айтсаңыздар болот экен. Таштид. Шадда же таштит. Мына ушул синге окшогон белги кайсыл бир тамганын үстүнө келе турган болсо, анда биз ошол тамганы экөө кылып окуйбуз. Бирөөсү сүкүндүү, бирөөсү фатхалуу абалда. Мына. Мисалы бул жерде бизге эмне болуп атат? А хамза анан баанын үстүндө шадда келип атат да. Демек биз муну А Б болуш керек эле. Мына. А деп бир Бны уже коштук сүкүн менен. Экинчи Бга ба деп фатханы коюп окуй беребиз. Абба. Мунусунда болсо ошол эле ба. Үнсүз тамгалар дагы эки абалда жазылат экен шадданын келүүсү менен. Бул эмне? Ба. Ба. Ба эмес, бөлүп окубайбыз, чогуу окуйбуз бардыгын. Мисалы бул жерде апта. Мисалдарын окуйбуз. Абба, ибба, убба, асса, исса, усса, алта, итта, утта, акка, икка, укка, адда, идда, удда, анна, инна, унна, ламма, раббу, хамма, amma, thumma, ummu, sudda, rubba, hunna, janna, udda, qudda, haqqan, haqqin, haqqun, rabban, rabbin, rabbun, jaddu, kulla, affa, mudda, farra, jarra, duffun, dhannun, shiqqun, raffun, fadhun, kaffun, hubban, jamman, dakkan, saffan, kallan, abban. Бул шаддага мисал болду. Бул жакта ошол эле шаддага калкала эрежесин дагы колдонгон абалда, бизде буга чейинки өткөн маттарды колдонгон абалда окуйбуз. Саддака, аллама, саббаха, каддара, яхудду. Бул жерде дагы эки тамга биригип келип атат. Я, ха экөө биригип келди. Биринчи яны окуйбуз, анан ханы окуйбуз. Яхудду. Дот тамгасы, зот эмес, яхуззу деп окубайбыз. Тавалла, язунну, ятаадда, зарратин, карратун, кувватин, таббат, таджалла, тасадда, аррафа, шу'ират, قدمت, كذبت, زوجت, سجرت, فجرت, سيرت, عطلت, سجيل, تحدث, تلهى, قيمة, عشية, أيان, إياك, سنة, سخر, إنك, إنكم, إنهم, مذكر, حتى, وغساقا, فعال, جنة, توابا, سجاجا. бул жакта дагы са менен жим тамгасы биригип келип атат. فدمرناها وحقت فمهلي. Буларды дагы сиздер окуйсуздар жана жазасыздар. Бул сиздерге тапшырма. Эми буюрса кийинки сабакта болгону акыркы эки темабыз калды. Мына ушуну өтөбүз. Ошо менен сабагыбызды жыйынтыктап Куранга киришип баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.